Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз өткөн берүүбүздө бүгүндөн баштап ошо адамзаттын 3 тоору боюнча жазылган эмгек жөнүндө сөз кылабыз деп сиздерге убада бердик эле. Бирок ошо айрым көрүүчүлөрдүн суроолору боюнча бир маселеге кайра кайрылышка туура келип калды да. Өткөн берүүдө биз ушу дин жөнүндө сөз кылганда, демек ак дин, туруктуу дин деген терминдерди айтканбыз да. Ошол сыяктуу ошол боюнча көпчүлүк угармандардан суроо түштү. Булардын мааниси кандай? Деги эле дин деген эмне? Кандай түшүнсөк болот деген. Ошол себептүү биз бүгүн ушу дин боюнча өзүнчө бир атайын сөз кылалы дедик. Бул дин деген негизи эле эмне? Дин дегенде биз эмнени түшүндүрөбүз? Жана анын кандай ошо Куранда, Исламда пайгамбардын ошо айткан хадистеринде ошо кандай маалыматтар бар? Деги эле ошо бүгүнкү дүйнөлүк маанидеги ошо дин деген түшүнүк жөнүндө сөз кылалы дедик. Эмесе ошол боюнча сөзүбүздү баштасак. Анан ошол боюнча мен дагы бир аз маалымат жыйнайын деп аракет кылып көрдүм. Деги эле биздин аалымдар ошо дин жөнүндө кандай ойдо экенин, кимдер эмне деп айткандыгы жөнүндө. Мисалы үчүн биздин ошо муфтиятта муфтийдин жардамчысы болуш керек. Бул киши баарыбыздар билебиз, ошо Аким Эргешев деген дамылабыздар. Бул киши айттыр, жараткандарга сунулган ылайыктуу жашоо эрежелери. Мындайча айтканда, жараткан макулуктарына сунган ылайыктуу жашоо эрежелери. Асмандан жерге жиберилген мыйзам окуу деген терминди айттыр да. Негизи ушу аалымдардын ичинен бир эле ушул киши ушул дин окуу деген бир сөздү кошуп кетиптир. Башка жерлерде мындай эме жок экен. Мисалы үчүн Турдалиев белек таксыр акыл ээлери өз ыктыяры менен жакшылыкка алып баруучу эрежелер дептир. Адеп башаты диний уюму да ушундай бир терминди келтириптир. Мисалы үчүн дин деген эмне дегенде мындай деп жазып жатышат. Араб тилинен келген дин деген сөз лексикалык жактан акыбет, жаза, эсеп, өкүм, баш ийүү, сыйлык, улут, шарият сыяктуу бир топ маанилерге барып такалат. Ал эми ислам аалымдары динге мындайча аныктама беришкен. Дин адамдарды өз каалоо эрктери менен жакшылыкка баштоочу Алла Тааланын мыйзамдарынын жыйынтыгы. Бул мыйзамдар жыйнагы Алла Таала жөнөткөн өзгөчө жөндөмдүү инсандар пайгамбарлар аркылуу адамзатка жеткирилген жана жашоо эрежеси катары иш жүзүнө ашырылган деп айтылыптыр да. Анан биздин ошо баарыбызга белгилүү Мыктыбек Арсланбек деген таксыр агайыбыз бар. Анан бул кишинин ошо атайын ошо видео менен кайрылган дин боюнча түшүндүрмөсү бар экен. Ошон үчүн биз азыр мына ушул түшүндүрмөгө бир кайрылсак, анан кийин ошо Темиралы агайдын өзүнүн кандай пикири бар, эмне деген ойду айткысы келди дин жөнүндө, анан ошого кайрылалы. Эмесе сиздерге ушул азыр ушу Мыктыбек ажынын дин боюнча берген маегин интервьюсун көрөлү. 70 жылдык атеисттик террор доору бүтүп, эгемендүүлүк шаары менен адамдарга дин эркиндиги да кирип келди. Дин эркиндиги менен биздин жерди дин терисин жамынган ар кандай агымдар да бастырып кирди. Алардын ичинде атам замандан бери эч ким билбеген, кайдандыр бир чыккан, суурулуп, же болбосо жаңы гана жаралган ишенимдер да кошулуп кирди. Кайдагы бир китептер аралады биздин элди. Кайдагы бир түшүнүктөр бизди арбай баштады. Бардыгы дин жөнүндө сүйлөйт, бирок дин экен, эмне экендигин түшүндүргөнү аз. Балким ошондондур бүгүн дин жөнүндө кимди сураба, ар башкасынын ою ар башка. Бири дин десе игилди айтат, бири сакалды айтат, бири хиджабты айтат, бири троллейбус, бири трамвай. Чынында дин эмне? Эмне бул дин? Дин деген эмне? Кээ бирлер айтат, мына биз ишенебиз дейт. Ошол дин. Ишенбесеңчи? Ишенбесең демек дин жок. Дин жок. Каяка кетти? Казакстанга өтүп кетти, Тажикстанга өтүп кетти, космоско кайра кетип калды. Каяка кетти? Сен ишенбесең дин каяка кетти? Дин эмне өзү? Бир айтат бул дин ишеним, бир айтат дин бул чиркөө дейт, бир айтат дин бул айта берет. Чынында дин эмне бул? Ким ойлонуп көрдү? Дин ааламдарды жараткан,
андагы мыйзамдарды жараткан, андагы жан жаныбар макулукаттын баарын жараткан, алардын ортосунда мамилелерди тартиптеген, аларды рызкыландырган жана аларды сыноосу бүткөндөн кийин өзү күтүп турган кыяматтын падышасы Аллах Субхану ва Таала тарабынан берилген маалымат. Пайгамбарлар аркылуу берилген маалымат. Кимге? Адамга. Эмне жөнүндө бул маалымат? Алам жөнүндө. Андагы жашоо жөнүндө. Адам жөнүндө. Анын мамилеси, табияты, максаты жөнүндө берилген маалымат. Kimdir biri bu malumatты bilbese, belki özü ilim menen, tajriba menen bilip alar. Bирок бардығын биле албайт. Эмнеге бүт толук кандуу маалымат ошону жараткан жаратуучунун гана өзүндө болот. Жана ал маалыматты пайгамбарлар аркылуу элге берип турду. Жана бул динде эң негизгиси мына ушул маалымат менен, ушул барлык менен кантип шайкеш жашоо эрежеси да берилди. Демек, дин жаратуучудан пайгамбарлар аркылуу адам затына берилген анын жашоосу жөнүндөгү маалымат жана ага шайкеш жашоо эрежеси. Бул дин. Негизинен ушундай эле түшүнүктөр бар экен. Эми сиз ушу дин деген эмне ушул боюнча биргенен маек кылсаңыз. Себеби сиздин аныктамаңызда бул диндин бир нече түрлөрү боюнча өзүнчө жазган бир трактаттарыңыз бар экен. Ошол боюнча ушу сөз кылалы. Мен өткөндө сага айттым белеби? Дин деген жылдай болду жазылган. Негизи сен мага караганда алдыраак экенсиң бул информацияларда. Бир топ кишилердин дин боюнча айткан пикирлерин жазып да алыпсың. Мен түшүндүм бул айтылган мына көрсөткөн передачанында. Ким дедиң? Муктубек Арстанбек уулу. Мындай да. Бул аракеттери жакшы экен. Анткени ошо чын эле ошо дин деген эмне дегенди элге түшүндүрүп, өздөрү ошону жеткиргиси келет экен. Бирок мындай да мен бир дагы бул жерден бир Куран аяты жөнүндө айтылганын укпадым. Хадистерде деле дин тууралуу эмне айтылганын укпадым. Негизи биз ошол Куран, анан хадистен окуп билебиз да көп нерсени. Буга алар деле каршы чыкпаса керек. Ошон үчүн бул жооптор жеке мен үчүн жеткиликтүү болгон жок. Сага кандай таасир берди билбейм. Куран эмне дейт дин жөнүндө? Ушул жөнүндө айтпайлыбы? Ооба, мен ушул жөнүндө сурап аттым да сизден. Негизи эреже мыйзам, Кудайдан берилген эреже мыйзам дешип атат да, маалым. Жалпы түшүнүктө ушундай айтылып атат баарысында. Мына Шура деген сүрө бар Куранда, 42-сүрө. Ачсаң ач. Таптым. Шунун 345 бет экен. 13 аятында ушундай дейт. Таптың да 13 аят. Алла Нухка осият кылган динден силерге да жол жобо, кашанычны шарият кылды. Эй Мухаммед, аны сага жашыруун кабар кылдык. Аны Ибрахимге да, Мусага да, Исага да осият кылганбыз. Динди туура коюп бөлүнбөгүлө. Сенин ага динге чакырганың мүшүрүктөр үчүн өтө оор болду. Ушундай деп атат. Эмне деп түшүнөсүң ушул аят? Демек, ушу пайгамбарлардын баарысын эле башынан эле ушу Аллахтын бир эле жол жобосу
улам берилип келгенде мани айтып атасыз го дейм. Осият катары. Жол жободан алдын осият бар. Бул жерде мына Нухка да, Мусага да, Исага да осият кылдык. Кылган диндерден силерге жол жобо деп атат. Дин деген бул араб сөз эмес, кыргыз сөз эмес. Анткени бул өтө байыркы тилден калып калган сөз экен. Арабтарда дагы бул дин деген сөз көп. Мындай араб тилин билгендер билет. Ошол гнездовый словарь деп коет да, уңгу. Уңгусу көп. Мындай көбөйбөйт да. Şu din деген осият экен, Кудайдын осият экен. Ал жанагы пайгамбарларга осият болуп келип, андан кийин ошонун ичинде чын эле эреже мыйзамдар бар экен да. Анан тикеден тике эреже мыйзам деп түшүнсөк болбой калат экен. Дин ада маанисинин ичине тарып калат го. Ал кайсы эреже? Дин Кудайдын осият деген түшүнүктү берет. Ал осият дин жазылды, Куран, Торат, Инжил. Ошонун ичинде белгилүү бир эрежелер бар. Адамзат үчүн, табият үчүн деген. Ал ошон үчүн буга терең маани берилип, ал эрежелер кандай болуп бөлүнөт? Бул жөнүндө эле маселе каралып элек, козголот элек. Аалымдардын да айрымдары билсе билер, көпчүлүгү балким билбейт. Жана мен буга чейин ак дин деген эмне, туруктуу дин деген эмне, калыс дин деген эмне, ислам дини деген эмне деп атпаймынбы? Ушунун баарысы ошо Куранда келет. Ошол түшүнүктөр менен Куран дин эле деп айтылбай, ар бири өз-өзүнчө айтылып келет. Өзүнчө бөлүп ошол эрежелер бөлүнөт. Эми ушуга токтолуп кетели. Мына абдан кызык болуп атат. Эми ошол канашын кененирээк айтыңыз. Эми кантип бөлүнөт? Айырмасы эмне? Эми салтта кандай? Биз мусулман салтында Курандан кийин хадисти карайбыз да. Мен жогоруда айтпадым, хадистен да булар айтпайт. Пайгамбар бизге кандай үйрөттү, а Куран бизге кандай жеткирди деген мааниде да? Курандан кийин шарт боюнча хадисти карашыбыз керек. Ошол аяттын түшүнүгүн хадисте барбы, жокпу карашыбыз керек. Курандын өзүндө бир аятты экинчи аят менен карашыбыз керек да. Тереңирээк түшүнчү. Мына менин колумда бир хадис китеп турат. 40 хадис деген белгилүү хадис китеби бар. Окуп жүргөн китеп. Бул жерде мындай дейт. Al-Hadis as-Sabi 7-ci hadis ekan. An-Nasiha, nasihat. An Abi Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radıyallahu anha. Bu kişi sağ ekan, Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari deydi. Annan Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem qala. Muhammed aleyhisselam aytdı da otatta, Peygamber aleyhisselam aytdı. Ad-dinu an-nasihat. Din nasihat degan ekan. Ayatga to'g'ri kelib o'tadi. Osiyat nasihat degan sinonim so'zlar. Nasihat degan bizde kırgızca osiyat degan эле маанинде, to'g'rimi? Arap tilinde de ошондой. Васия, насиха деп келет да, синоним сөздөр бир эле маанинде. Осият деген маанинде. Кулна тие киши айтып атат. Биз айттык дейт. Лиман кимге? Кимге насаат, кимге осият деп. Кала лиллахи, пайгамбар айтты эмне? Алла Таалага. Яна Алла Таалага ишенишке болгон насаат, осият экен. Куранда айтат да. Аллага ишенгиле деп, Кудайга ишенгиле деп. Андан кийин вайли китабихи. Ошол Кудайдын китебине болгон насаат. Айтылат да Куранын өзүндө да. Бул Куранга ишенгиле, Торатка ишенгиле, Инжилге ишенгиле деп атабы? Ошонун ичиндегилерин окугула деп атат. Ошого насаат кылат. Вали расулихи, пайгамбарларына. Ошо пайгамбарларын ишенгиле Кудайдын дейт. Пайгамбарлар жөнүндө да айтат Куран мисалы. Вали айимматил муслимин, мусулмандардын имамдарына. Имамдар айтып атабы Кудайдын осиятын мечиттерде, медреселерде жалпы кылайык да. Ошо Кудайдын осиятын айтып атат. Ва амматихим. Алардын баарысына дейт, мусулмандардын баарысына.
Ravahu Muslimun. İmam Müslim'de geletken iki sahih. Sahih Bukhari'de emas, İmam Müslim'de geletken. Demek din degen bul Hudaydın osiyatı. Al paygambarga gelet, elçi paygambar. Andan keyin elçi paygambar kalayıkka жеткирет. Anın içinde tolgon tokoy sistemalı öğrece mıyzamlar var. Oşo yol jobalar var. Dağa karap koyalı Kur'an'da. Maide suresi degen var. 5. sure. Beşinci sure eken. Kaçıncı ayet? 43. ayattan başlaydı. Buna Allah Teala Muhammed Peygamber'e aytıyor. Alardın aldında Torat tursa kantip seni hükümdar şaylaşat. Emi Muhammed Peygamber'in tuşunda Evreyler jööttörde şaganda Torat okuşkan. Negizgi din erejenin barысы Torat men. Peygamber gelip durup Torat'ты buzgan yok da. İsa Peygamber'in de aytkanı var. Men sizlerdi al Torat'tan düşünbögeninglerdi aytıp bereyim de. Al peygamberler özünden aldыңкы ıyık yazууларды buzganı gelbeydi. Andan keyin anda Allah'ın hükümleri var emes mi deydi. Torat'ta. Uşundan keyin dilalar moyun sunbay baştarıp jatышат. Bular imansız pendeler. Andan keyin. Biz Torat'ты düşürgönbüz. Anda Tora jolda, jarık nur da var bolçu. Oşo yer taktap koyulçu. Men ötkönde ayttım belebi. Toora jol degen bar eken, anam turuktуу jol degen bar eken dep. Mına oşol Torat'ta bir toora jol var eken, jööttөрgө. Oşol toora jol menen barıp, anam turuktуу jolga koşulup kalat da. Ezelden koyulgan. Turuktуу jol bul adam atadan beri gösteriş buzulbay gelip atkан jol. Şaytanга karşı koyulgan jol degen. Anan oşondan bir paygambarga, elçi paygambarga bir joldu öğretken ıyık kitapta yazılgana, ereje mıyzamdardı. Oşo moldokalar etken. Anan oşol menen toora jol menen koşulat eken. Jetpey kalsa buzulup ketет. Demek Yahudiler oşo Torat menen barıp toora jolgo koşulalat. Turuktуу jolgo koşulmuş керек. Koşulalat. Eğer toora ketse oşonu karmanıp. Allah'a moyun sungan peygamberler anı menen jööt dinin tutkanlarga öküm жүрgүзүшкөн. Allah'dan alarga düşürülgen жазуунун коргоого милдеттүү болгон anı menen öküm жүргүзүп келишкен. Ustattары менен китепкөй алымдары буга күбө болушкан. Анда ушундай да жазылган экен. Калайыктан коркпогула, менден корккула, менин аяттарымды арзыбаган бага сатпагыла. Kim Allah düşürgen жазууга ылайык öküm жүргүзбөсө, anda alar kapır pendeler. Andan keyin. 46. ayat. Alardın kol aldığındaki Torat'ты tasdik kılış üçün alardın arkasına Meryem oğlu İsa'nı jiberdik. Ağa İncil'de bergen biz. Anda Tora jolda jarık nur da var bolçu. Mına daha aytılıyor. Oşol kaytalar. Oşol ele turuktуу jolgo İsa paygambar da bir jol beriptir. Allah Teala. İncil menen. Al oşonu menen turuktуу jolgo jetiş kerek bolçu. Koşuluş kerek ele. Hristiyanlar. Al oşo İncil. Alardın kol alındagı Torat tuura jol. Takvalarga anın nasihat ekeninde tasdiktagan boluşayt. Mına din Hudaydın osiyatı da atabızbı? Böyle açık aytıp atat. Hadiste de oşo nasihat osiyatı berip atat. Kur'andagı. Ereje mıyzam degenden aldın burun paygambarga oşol osiyat bolup kelet eкен da. Ereje mıyzam oşondan keyin түшүнүгү ушундай экен. Oşo osiyatка жараша ereje mıyzamдар oşondo türdүү ereje mıyzamдар бар да. Andan keyin özüne murdagы жазууну tasdiкташ жана аны коргош үчүн сага да жазууну түшүрүп жатканыбыз ак. Мына Кур'ан жөнүндө. Alardın ortasında Allah düşürgen жазууга ылайык öküm жүргүзбүз. Öküm degeni de toora eken, biroq al öküm kayaktan çıkıp atat, Kudayдын osiyatынан çıkıp atat. Negizi
Menimçe biraz түшүнүктүү болду го дейм. Дин деген бул Кудайдын осуяты экен. Ал ушундай жазылат экен. Мисалы дагы карап коелу. Бизде эми Тоорат, Инжил деген бар да азыр. Ооба. Канчалык деңгээлде ал Туура сакталды башка маселе. сакталган, сакталбаганы менен ишибиз жок. Мына менде орусчасы да кыргызчасы бар. Библия. Ооба. Книги Ветхого Завета дейт. Эски осуят деп атат да. Ооба. Мына биз ак дин деген эмне экенин билбей калсак да айтып атабызбы? Ооба. Манасты айтылып атабы? Ооба. Булар деле ошол дин осуят деген билбегени менен Осуятты жазып атышат. Китепте жазылып калган да. Книги Ветхого Завета дейт. Завет деген осуят. Кудайдын осуяты деген мааниде да. Андан кийин Евангелия, Инжил. Книги Нового Завета дейт. Осуят деп атат да. Завет осуят. Христиандар деле билбегени менен жана биз ак дин деген эмне экенин ажыратып билбей бирок айта бергендей китепте сакталып калган ат. Ичи канчалык чындыгы бар экенин билбейм. Мына кыргызчасы толук Библиянын Бул эки китептен которулган да. Ал орусчасы, бул ошо кыргызчасы. Библия менен Кудайдын ыйык сөзү. Ал Кудайдын ыйык сөзү ичинде аны карап көрөбүз. Ага жетелек биз. Библия дегене да туура эмес. Ал Библия Тоорат деп, ал Библия деп көп китептен. Бул жийин. Жийин, баягы хадистер. Жыйнак деген жыйнак да. Мына айтып атат. Байыркы жана жаңы осуят. Осуят деп калган да сакталып. Башынан кичине окуп коелу, эмне дейт? Библия Кудайдын сөзү, гректердин китептер деген сөзүнөн келип чыккан. Библия 66 китептен турат. Байыркы осуят 39, жаңы осуят 27 китептен турат экен. 1500 жыл аралыгында 40ка жакын автор ыйык рухтан кубат алып, Кудайдын сөзүнө ишыктанып жазышкан. Мына бул жерде каршы чыгып атат. Кандай эми 40 киши илхамы келип жаза берсе ал Кудайдын осуяты болуп калат. Туура эмеспи? Каршы чыгып атат өзү. Биз ошон үчүн ишенбейбиз Библияга. Демек бул жерде кийинки эле авторлордун сөзү дагы ошо Кудайдын сөзү менен барабар болуп китепке кирип калып атканы болуп атат да, туурабы? Байыркы осуяттын көп бөлүгү байыркы еврей тилинде, азыраак бөлүгү ошол доордо Вавилон падышалыгынын расмий тили деп арамей тилинде жазылган. Жаңы осуят болсо грек тилинде, башкача айтканда ошол кездеги маданияттын тилинде жазылган. Бия болбойт да ошо. Демек түп нускадагы кайсы тилде түшкөнүн дагы ал бир эле китеп, анан бул 66 китептен дейт. Буга жанагы мусулман тарыхы, анан хадистерди ар кайсы автордун жазган китептер бар да бизде. Мисалы 6 хадис жыйнагы бар. Ошолордун баары аралашып кеткен да. Бирок албетте ичинде бир 3-4% болуш керек сакталып калганы. Аны менен ал түп нуска эмес да, аралашып кеткен. Канчасы жоголду, канчасы алынча кошумча болуп кетти дегендей. Эми ак дин дегенди өткөндө айтканбыз. Ушул ак дин деген чындыгында баарын кызыктырып атат. Ак дин деген эмне деп. Мен дагы бир жолу окуп коеюн. Ашыкча болбосо керек. Мына 48-сүрө Фатх сүрөсү 28-аят. Ал Алла өзүнүн элчи пайгамбарын туура жолду жана ак динди бардык диндин үстүнөн бийик коюш үчүн жиберди. Алланын өзү буга толук күбө. Эми дин дегенди осуят дедикпи? Ооба. Ак дин деген бул ак осуят, ак акыйкат осуят. Мына Куран.
Иә. Ооба. Қанша сүре бар? 114 сүрө бар. Ошоға ашық қоша албайбыз. Кошо албайбыз. Ооба. Ошол 114 сүрөнүн ак осуят ушул. Ак дин да ушул. Ооба. Мындан алдын Тоорат ак дин болчу, ак осуят болчу. Муса пайгамбарга. Баан Инжил дагы Нукра түп нускасы. Ооба. түп нускасы ак осуят же ак дин болчу. Кыргыздар дагы ошо ак дин деп атабы? Ооба. Bir neçe mingdegen жылдардан мурун пайгамбары келгенде ошо кыргыз тилинде ыйык текст түшкөн. Биз аны билбей калдык, сакталып калбай калды, бирок биздин тилибизде манас эпосунда калып калды. Эми ошо ак дин жөнүндө дагы айтып коелу. Кыргызда өткөн пайгамбар жөнүндө сөз кылбайбызбы? Кайсы пайгамбарды билесиң кыргызда?